Сұрақтар жоқ болса, анда сөзді Марипа Улукбек Асамидиновичке берели. Центральный трибунаға шығыңыз. Бірінші бет ашар болады, центральный трибунадан баштаңыз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу фракциялардын лидерлери, урматтуу Иса Шешенкулович. Эң оболу мен ушул Ата журт республика фракциясы республика Ата журт Иса Шешенкулович ошонтип айтты, мен да ошондой деп. Ушул республика Ата журт фракциясы менин кандидатурамды Кыргыз Республикасынын премьер-министрлик кызматына көрсөткөнүнө ыраазычылык билдиремин. Албетте, урматтуу депутаттар, эгерде бүгүн көпчүлүк коалиция сиздер колдоп берсеңиздер, азыр мына Дастан Далабаевич айтып кетти, Төрөбай Закирович да кошумчалады. Менин да оюм ушул регламентке ылайык. Төрөбай Закирович айткандай, сиздер эгерде премьер-министрдин кандидатурасын бүгүн азыр карап бекитип берсеңиздер, мен программаны, структураны, составты киргизгенге даярмын. Эми урматтуу депутаттар, кыскача азыркы кырдаал боюнча бир аз токтоло кетсем, бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер, мына бир топ саясий окуялар болду, шайлоолор өттү. Албетте, азыр мен өзүм дагы толкунданып турам, себеби ушундай кырдаалда мен да ойлоп жүргөм, кандай киши өкмөт башчысына келет, кандай болот. Бул Кудайдын буйругу болуш керек, бирок алдыда абдан чоң оор жүктөр турат. Мунун баарын Кудай буйруса, мен ойлойм, сиздер менен чогуу, урматтуу шайланган жаңы өлкө башчысы Садыр Нуркожоевич менен чогуу, сиздер менен чогуу биргеликте чечебиз деп ойлоймун. Албетте, азыр өкмөттүн алдында эң негизги бир топ маселелер турат. Биринчиси бул мына ковид маселеси, андан кийин кыштан чыгуу, энергетика маселеси, анын артында өзүңүздөр билесиздер, азыр бюджет боюнча экономикалык кырдаалды биз толук жөнгө салышыбыз керек, резервтерди табышыбыз керек. Анын артында эле жазгы талаа иштери турат. Андан сырткары быйылкы жыл өтө саясий жыл болуп атат, Кудайга шүгүр, бирок алдыда азыр референдум бар, жогорку кеңештин шайлоосун өткөрүү бар. Ошон үчүн мен ойлойм, урматтуу депутаттар, ушул бардык маселелерди сиздер менен чогуу биргеликте иш алып барабыз деп мен ойлойм. Рахмат. Анан мен дагы бир-эки маселени кошуп коеюн. Өзүм тууралуу эгерде айта кетсем, менин биографиямды сиздерге таратып берди болуш керек, резюмени. Бирок кыска кошумча маалымат иретинде, мамлекеттик кызматта быйылкы жылы 20 жыл толот, Кудай буйруса иштегениме. Бирок ушул 20 жыл ичинде бир дагы саясий партияларга мүчө болгон эмесмин. Кайсы кызматта болбосун, Кудайга шүгүр, өзүмдүн милдетимди так аткарганга аракет кылдым. Саясий амбиция жок. Эгерде ушул кызмат мага Кудай буйруган болсо, мен толук кандуу ушул чарба иштери, экономиканы жандандыруу, ошондой эле ушул жана башка экономикалык, социалдык маселелерди чечүүгө толук кандуу салымды кошом деп сиздерди ишендирип кетем. Рахмат чоң. Баяндама бүттүбү? Бүттү. Рахмат. Анда функциясы баары жаңы боюнча каралат да, бирок ошол ичинен коллективдин аудиторлордун иштегендери же аудиторго талаптар өзгөрүлөбү сиздин өзүңүздүн оюңуз? Эми урматтуу депутаттар, бул жерге урматтуу президентибиз өзү татыктуу кандидатты дайындайт деп ойлоймун. Ошон үчүн бул жерде бир гана сураныч сиздерден болот, урматтуу депутаттар. Эсептөө палатасы саясий эмес, тилекке каршы мамлекеттик аудитти, бюджетти жүргүзүү гана орган болуш керек. Мен оюм ушундай. Рахмат. Сиз жана башында айтып кеттиңиз, эң биринчи кадамдарым резерв табыш керек деп. Резервти мына энергетика тармагын айтып кеттиңер. Мен ойлойм, энергетика тармагынын өтө чоң маселелер бар.
мисалы системасы өтө чоң болуп калганда, мына азыр бүгүнкү күндө ГКПМ бар, министерствосы, акционерный коом, АОлор, совет директоров, правление, ар бир мына Север Электро, Восток Электро, ушунун баарын кандай ойлойсуңар? Бир талап калып келип, бир единый министерство орган кылганга сунуштарыңар барбы? Урматтуу депутаттар, абдан жакшы суроо берилди. Министерство энергетики и промышленности деп түзүлөт. Кудай буйрса. Мурункудай, Мурдагыдай түзүлөт. Эмне үчүн министрликтен кайра кайтып атабыз? Себеби бүгүнкү күндө 9 компания өз өзүнчө бир топ экономикалык иштерди жасайт. Ошон үчүн 9 компаниянын баары биригип бир жерден госзакуп болуш керек. 9 компания, Восток Электро, НЭСК, электрический станции, Ош Электро, бардыгы бир холдинг да бар, холдинг. Холдинг да бар. Холдинг боюнча дагы бир өзүнчө маселе каралат. Бирок ушул 9 компания бүгүнкү күндө абдан чыгымдары көп да. Ошол жерде эле азыр 2 миллиардтын төгөрөгүндө резерв табылды уже. Бир эле жылдын ичинде. Ошол оптимизация болсо, сиздер Кудай буйрса колдоп берсеңиздер, мен ойлойм, ал жерде тартипке келүү жагы анча деле көп убакытты талап кылбайт экен. Мына энергетика тармагынан кичине маалымат бердиңиз. Жана Минсельхоз айыл чарба тарабынан 5,5 миң киши иштейт экен. 4-5 департаменти бар. Мен ойлойм, баягы сиз жана айтып кеттиңиз, баягы статист болуп калган деп, бирок билинбегени менен эң чоң адам биздин жарандар иштеген эң чоң штатный расписание боюнча эң чоң министрлик. 5,5 миңге чейин жакын адамдар иштейт. Ага көз карашыңыз кандай? Айыл чарба боюнча менин көз карашым бул эң алдыңкы приоритетте. Кээ бир кишилер сунуштаптыр, айыл чарба министрлигин жоюш керек деп. Биз ага макул эмеспиз, себеби Кыргыз Республикасы бул айыл чарбага ориентирлешtirген. Биз 4-5 департаменти бар. Азыр ошол айыл чарба министрлигинин ичине Кудай буйрса суу чарба, айыл чарба министрлигине региондорду өнүктүрүү багыты да Кудай буйрса кошулат. Ушундай багытта иштер алып барылат. Акыркы суроом Улукбек Асамидинович, урматтуу Улукбек Асамидинович. Мына пандемия жөнүндө баарыбыз уже специалист болуп, адис болуп бүттүк. Мен биринчи толкунунда көтөрдүм эле. Мисалы өзүнчө вирус жок. Кытайдыкы штамп же итальянский же российский баарынын штампы бир эле. Протоколу бирдей өтөт. Мына көтөрүп келатанда биз күрөшөрүбүз, только тозуп бир жерден шарт түзүп алышыбыз керек. Мына 3-чү толкун келатат. Мурун ушул Италияда, Кытайда кайнап атканда биз кичине наблюдатель болуп алып кечигип калдык. Мына азыр 3-чү толкуну келатат. Көчө күнү саламаттык сактоо министрлиги менен да сүйлөшүп, бир кандайдыр чаралар, ошол келерге чейин чаралар күтүлөбү? Больницаларды, биздин медиктерди, ФАПтарды региондордо даярдап, ошондой чаралар болуп атабы? Сиз эң туура айтасыз. Ковид биздеги бүгүнкү күндөгү мына 3-чү этабы келатат деп дүйнө жүзү азыр даярданып атат. Албетте биз буга катуу даярдык көрөбүз. Мына эми ачыгын эле айтайын, мына ФОМС боюнча. ФОМС боюнча дагы бир топ ойлор бар. Бүгүнкү күндө райондордо дагы билесиздер, райондогу саламаттык сактоого дагы 4-5 киши жооп берип атат. Ушул жаатта дагы жоопкерчиликти биз күчтөндүрүшүбүз керек. Жоопкерчилик качан күчтөндүрүлөт? Эгерде бир маселеге бир киши жооп берсе, баягы 30-40 койго 5-6 койчу койгондой заман болуп атат да. Биз ошонун баары тартипке келтиребиз, Кудай буйрса. Азыр бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Бул тез арада Кудай буйрса тартипке келет. Албетте биз больницаларды курабыз, резервтер бар. Дары дармек боюнча дагы бир топ запастарды даярдайбыз, Кудай буйрса. Региондорго жетеби? Жетет. Рахмат, Улукбек Биринчи Асамидинович. региондордон башталат ушул маселе. Себеп ошолордон биринчи даярдашыбыз ошо Албетте. региондорду. Рахмат, Улукбек Асамидинович. Ишиңерге ийгилик, жоопкерчилик болсо колдойбуз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Жапаров Акылбек Өсөнбековичте, даярдасын депутат Аскаров. Рахмат, урматтуу Иса Шешенкулович, урматтуу коллегалар.